Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Балыкчы шаарына иш сапары менен келип, шаар мэри Азамат Арнабек уулу жана Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Уланбек Далиев менен биргеликте шаардын өнүгүү деңгээлин чагылдырган бир катар объектилер менен таанышты. Алгач министрлер кабинетинин төрагасы Америкадагы мекендештер тарабынан салынып берилген шаардык борбордук паркка барды. Жолдун баарын биз как велодорожка кылып басып бердик да, Акылбек. Бул жолдордун да буюрса басып беребиз. Бул ички жасалгалардын баарын Америкада мекендештерибиз жасап беребиз. Андан соң жергиликтүү ишкер Бакыт Усупов тарабынан салынган жаңы пляжга барып, шаардын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн абалы, келечектеги долбоорлор жана андагы чечүүнү талап кылган көйгөйлөр тууралуу талкуу болду. Ушунда дагы акча болуп, мисалы азырда гранттарды неме кылсак, мында ушул 4 километрге чейин чойсок бир балыкчы башкача болмок да. Биз уже мунун 1,5 километрин кылып койдук. Ушундай вид болду. Бирок ушунун немесин 125 метр расстояние могу красный зона болуп атпайбы? Ушунун немеси менен кетсе болот экен да, анткени балыкчыда 80 метр бурт этип койсок эле самолетине суу чыга берет экен. Ошон үчүн бул жерлердин баарын эметет, бияк малдар менен сүйлөшүп, коммерческий интерес кылып анан коюп койгузат. Баарын жазабыз ошону. Давайте балдарга жардам берип, Акылбек чалып, профсоюздун колчу келип, сатып иштир, биз сотко берип, муниципалитетке калдык. Минкаптын төрагасы балыкчы динамикалуу өнүгө турган шаарлардын катарында экенин билдирип, маанилүү долбоорлорду ишке ашырууда өкмөт тарабынан ар тараптуу колдоолор көрсөтүлөөрүн белгиледи.